Түркүн түскө боелуп кулпурган бул гүл бакчада гүлдүн 100дөн ашуун түрү өстүрүлөт. Күнөзкананы Халидайым 1 жылдан бери иштетип, канчалаган гүлдөрдү өстүрүп сатыкка чыгарды. Гүлдөр айрыкча кыш мезгилинде аяр мамилени талап кылат дейт. Hava болуш керек гүллөргө. Гүллөрдү жакшы көмүрлөр менен якып. Гүлдөргө жагымдуу, жылуу аба болуш керек. Канчалык жакшы карасаң, ошончолук өсүүсү жакшырат. Гүлдөргө мээрим мамиле кылабыз. Бизден гүл алгандар бизге ыраазы болсо, биз дагы өз мээнетибизге ыраазы болобуз. Өсүүсүнө тоскоол болгон айрым жалбырактарды кыркып койсок, дагы да өсүүсү жакшырат. Мезгил менен суу куюп, гүлдөрдүн астын жумшартып, мээрим берип өстүрүү зарыл. Жерге эгүлчү гүлдөрдү кышкысын атайын үй шартында өстүрүп, уругун алып алабыз. Ал эми атайын идишке өстүрүүчү гүлдөрдү атайын чет жактардан тагыраагы Өзбекстандан буйрутма берип алдырабыз. Кыш мезгилинде күнөскананын жылуулугун бир калыпта кармаш керек. Анткени болжолдонгон басымдан жогору болуп кетсе, гүлдөр мөөнөтүнөн мурда ачылып кетет. Эгер жылуулуктун басымы төмөндөп кетсе, бүтүндөй гүлдөр солуп калат. Ошондуктан күнөскананын мешинде бат-баттан текшерип турбаса, олчойгон чыгымга учурап калуу мүмкүн. Температурасы азыркы күнлөрдө 5-8 градустан ашырыш керек эмес. Азыркы мезгилде күнөскананын температурасын 5-8 градустан ашырбай өтө кылдаттык менен караш керек. Себеби жазда ачылат деп пландалып жаткан гүлдөр декабрь айында эле гүлдөп калат. Мүмкүн болушунча жаз мезгилинде 15-16 градуска жогорулаганда баары тегиз гүлдөй баштайт. Чейин ашылып кетмеслиги үчүн сал пасыраак градуста өшөрүш керек. Халидайым өзү 15-16 жашында эле турмушка чыккан. Ал мезгилде мектепти деле толук кандуу бүтпөгөндүктөн кайненесинин сунушу менен Бириккен Улуттар уюмунун аялдардын укугун коргоо долбооруна окууга макулдугун берген. Аталган уюм өлкөнүн булуң бурчунда билимге ээ болбогон, өз укугун билбеген, күйөөсү жок же ажырашып турмуштан кыйналып жашаган аялдарга дем күч берет. Эми барыбир тей отуруш керек эмес. Менин келиним үйдө отурган садда кызы да 16-17 жаш. Ар бир эле келин үйдө отуруп калбашы керек. Менин дагы келиним бир үйдүн эрке кызы. Ал дагы өнүп өссө мен да кубанам. Элге аралашып билимдүү болсун деп атайын аялдардын укугун коргоо уюмунун окуусуна колдоп бергем. Азыр дагы окуусу болуп жатат. Чакырган учурларда жиберип турам. Ularga ham rahmat, bizga ham ancha ular ham qo'llashyapti, yana ham qo'llasin deb umid qilaman. Халидайым аталган уюмда 2 жыл окуду. Андан соң долбоор жазып 10 жылдан бери иштетилбей турган күнөскананы жандантты. Азыр бул күнөскананы билбеген адам жокко эсе. Тагыраагы өлкөнүн 7 дубанынан гүлдүн көчөттөрүн сатып алууга 1 ай мурда буйрутма беришет. Бул көчөтлөр сатууга даярланыпты. Нокат районунан 100 гүлгө буйрутма келген. Азыр ошол буйрутманы даярдап жиберүүгө даяр турабыз. Мисалы бүгүн буйрутма түшсө 1 айдан кийин даяр кылып беребиз. Даяр болот. Бүгүн заказ алса 1 айда биз нокатка даяр кылып беребиз. Халидайымга аталган уюм болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк берген десек жаңылышпайбыз. Азыр каарманыбыз өз укук милдеттерин так билет. Ошондой эле бизнес түптөөнүн сырларын толугу менен үйрөнгөн. Мен да окушты каалаганмын. Окуу маалыматым жоктугу үчүн мен ham окумушлуу болушту каалап барып. Билимим толук кандуу болбогондуктан билим алгым келип жүргөм. Толук кандуу билим алып, өз укугумду билүүгө аялдардын укугун коргоо уюмунун окуусу себеп болду. Ыраазымын, мага окшогон аялдарга келечекти көрө билүүсүнө себеп болуп жатышат. Өзүм эрте турмушка чыкканмын. Буйруса кыздарымды билимдүү кылып, окуу жайларга окутам деген ой пайда болду. Аркасынан окууга бардым. Аялдардын укугун коргоо уюму жалпы 12 муниципалитет менен иштешип, 3 жылдан бери 200дөн ашуун аярлуу катмар кыз келиндерди окутту. Айымкан Исралкызы, Азам Бузриков, Ынтымак. Parvarışı yaxşı bersə, güllərimiz yaxşı parvarış olsa, tez rivojlanıb, tez xalqqa yetib boradi.